Тамақ аштын, той аштын, маарекелердин кадимкидей культы болуп калыптыр. Культ деген эмне десе, сыйылуу дейт экен да. Сыйылуу сөзсүз эле ошого табынып, сажда кылуу эмес экен. Ошону улуулоо, ошол үчүн жашоо, ошону эң бийик коюу деген нерсе бул сыйынууга барабар экен да. Сиздер мына азыр өзүңүздөр сурай бериңиздерчи. Москвада көчө шыпырган дуңган дегенди уктуңуздарбы? Бир тайкемдин бир айына 12 отурушу бар экен. 12 отурушу бар экен. Кандай десе бизде гап деп коет го, билесиздер? Служак гап, группалаштар гап, классташтар гап, бажа гап, ушу гаптын түрү көп экен. Мына телескоп деген каналда биз иштетип, бир роликке кейде Касым Тыныстановду чыгарыш үчүн 3000 сом акча берди. Бир өзү бечара Баткенде бир араба түрткөн бола экен. 3000 сом менин атымдан берип коюңузчу деп. Ошого жасап Касым Тыныстановду 300 000 адам көрдү. Бүгүнкү менин кайрылуум көпчүлүк учурда ата-энелерге анткени биздин агайларыбыз жаштарга көп кайрылды. Мен көбүнчө жаштар менен иштейм. Бишкек шаарында Элистан балалык борбору биз балдарды тарбиялап иштейбиз. 8-9 жылдык тажрыйбамда ушул биздин ортомун жана улуумдун кээ бир тарбия маселесинде кылган катаалчылыктарыны ушуну байкап жүрүп, анан сиздер менен бөлүшөйүн деген ниеттемин. Китеп окуу бул өтө жакшы маселе. Китепкана көбөйүп атат, жылдан жылга китеп окуп жүртүбүз. Бирок китепти окуудан кийинки тепкич китепти түшүнүү бар. Китепти түшүнүүдөн кийин китепти амал кылуу бар. Ар бир тепкичте күчтүүлүк менен кетиш керек. Эмне үчүн китеп окуп айтат деген маселени баягы Гапыр агай жакшы айтты. Менин жеке пикиримде ага көптөгөн факторлор бар, бирок алардын бири биз биринчиден энелер мектеби дегенде ата-энелер китеп окуп айтабыз. Эмне үчүн дегенде китеп окуганга элементардуу убактыбыз жетпей атат. Эмнеге дегенде биз могу телескоп тарых каналында көбүрөөк тарых менен чагылдырган үчүн сиздерге тарыхый бир экскурс кылып бир мындай ошол жагын баяндап берейин деп атам. Бизде эмне көп дегенде бизде акыркы мезгилде тамак аштын, той аштын, маарекелердин кадимкидей культы болуп калыптыр. Культ деген эмне десе, сыйылуу дейт экен да. Сыйылуу сөзсүз эле ошого табынып, сажда кылуу эмес экен. Ошону улуулоо, ошол үчүн жашоо, ошону эң бийик коюу деген нерсе бул сыйынууга барабар экен да. Биз ушул нерсеге көп болуп атабыз. Бирок сиздердин аймагыңыздарда эмес, мен азыр кээ бир нерселерди айта турган болсом, өзүңүздөр албаңыздар. Анткени сиздерди мен билип турам. Көп жактан, мисалы Алайкуу элини, биз Каракулча элини бүткүл түндүк азыр мындай жакшы жагынан тааныйт да. Мисалы Алайкууга барсаң, жамандыкта болгондо бир адам кайтыш болгондо борсок менен ушул чайдан башка койбойт экен. Мына эң ысырапкерчиликти тыйган эл деп сиздерди тааныйт. Мисалы мына Эрлан мырзанын кичи мекени Акталадан азыр жакшы демилге башталды. Аксакалдар аш деген, жылдык деген ордуна ошол каражатыны соопчулукка, билим берүүгө инвестиция кылып атышат да. Эми биз алсак, мисалы, эмне үчүн биз той аш менен көп жашап атабыз? Эмне үчүн дегенде биздин кыргыз көбүнчө не дейт? Бул сооп алыш үчүн, же болбосо эл ушинтип калып атат да дейт да. Буну кантип түшүнөбүз десе, психолог, социологдор атайын бир изилдөө жүргүзүптүр. Бир аз сиздердин көңүлүңүздөрдү тартыш үчүн бир аз тамашалуу нерсени айтып берейин. Кандай десе, бир бөлмөгө дейт 5 маймылды камаптыр. Бөлмөдө 5 маймыл экен, ал баягы зоопарктагыдай решетканын ичинде экен да. Анан ошо 5 маймылга дейт үстүн жагына банан илип коюптур. Банан илип туруп астына шаты коюп койгон дейт. Стремянка деп коет го, шаты. Анан ошо шатыны коюп туруп, баягы маймылдарды койгондо, маймыл билесиздер, өзүнүн рефлекси менен эле, табияты менен бардык маймылдар шатыга чыгат экен да. Баягы бананды жеш үчүнчү. Бананды жейбиз деп баратканда ал жактан дароо дейт аларды муздак суу менен, баягыларды суу менен жазалайт экен, мындай айтмакчы. Улам маймылдар чыгат экен, улам аларды суу менен ура берет экен, пожарный баягыдай муздак суу менен. Маймылдар аягында 3 күн 4 күндө алар түшүнөт экен. Бананды үстүдөн жесе болбойт. Бананды бизде бул жактан берет, ушуну жейбиз депчи. Эң кызык эмне болду десе, 3 күндөн кийин эски маймылдардан бирөөнү чыгарып, жаңы бир маймыл киргизет экен. Жаңы маймыл келгенде бул эрежени билбейт экен. Бул эреже деген мисалы баягы салт, сана, ырым-жырымдарыбыз да. Бул эрежени билбей, маймылдардын, эски маймылдардын ырымын билбей, дароо шатыга чыга баштайт экен. Бирок шатыга чыгып бараткан маймылга суу урулу электен мурун эле 4 маймыл өзүнчө эле биригип келип, бир маймылды ура берет экен. Токмоктойт экен да. Анан токмоктосо маймыл түшүнбөйт экен, кайра аракет кылат экен, улам кылган сайын ошентип ал маймылдагы 1-2 күндөн кийин ал дагы ушул эрежеге баш ийет экен.
демек бул бананды жесе болбойт, могул жактагы бананды жесе болот деп жердегини. Ошентип улам эски маймылдан бирин чыгарып, жаңысын киргизип, бирин чыгарып, жаңысын киргизип атып, арадан бир топ 2 жума өткөндөн кийин баягы бөлмөдө 5 жаңы маймыл калыптыр. Өмүрүндө суу менен жазаланган эмес. Эмне үчүн буну жебеш керек дегенин билбейт. Бирок баягы эрежеге моюнсунуп алышкан. 6-чы маймылды алып киришсе, эң кызыгы 5 маймыл тең ошону ура берет экен. Неге урганын билбейт экен, адат болуп калыптыр да мурунтаданчы. Ошону социология, психологияда айтат экен, ар бир социальный факт деп кайсы бир адат, ырым-жырымдар көпчүлүк учурда бизге илгертеден өзүнүн бир философиялык маңызы болгон, өзүнүн өтмүштө бир изи болгон, ошол менен келген. Бирок көпчүлүк учурда биз аны билбей эле эмне аткара берет экенбиз. Мен азыр күйгөнүм эмнеде болуп атат? Мисалы, Кыргызстан жылына 2,5 миллиард, 3 миллиардка жакын каражатыны тояш, эпсиз чыгымдарга коротот. Эң көпчү, эң ушуга көрөтөт. Баягы агай туура айтты, өзгөчө эл кыдырып биз ушуну байкадык, түштүк эли. Түштүк элине азыр таласта кошулуп калды. Бизде түштүк элине, мен да өзүм Жалал Абадтын кулуну болом. Бизде түштүктө үй салуу боюнча улуттук марафон бардай да. Балдардын баарын кетирип атат да. Мисалы, бардык улуттарды ата-энелер сыйлайбы. Мен мисалы бул жерде бир улутту кемсинтким келбейт. Бирок ар дайым Бишкекте мен жаштарга ушуга кайрылам. Сиздер мына азыр өзүңүздөр сурай бериңиздерчи. Москвада көчө шыпырган дуңган дегенди уктуңуздарбы? Москвада тамак ташып доставкада жүргөн уйгурду уктуңуздарбы? Эмнеге биз өз өлкөбүздө кыргыздар, өзүбүздүн төрүбүздө, өзүбүздүн мекенибизде эң коргайра кыргыз жашайт. Көчө шыпырган кыргыз, тамак ташыган кыргыз, курулушта иштеген кыргыз, өлүп груз 200 болуп келаткан кыргыз. Эмнеге мындай? Анткени биз балдардын бели ката элегинде тиги Сарыбайнын жайлоосунан ошту көрбөгөн баланы 11-ди бүтөөрү менен биз каяка Москвага айдап атабыз. Акталанын Баетовунан түп биз Бишкекти көрсөтпөй туруп аны аэропорт менен Москвага айдап атабыз. Биз экспорт кылабыз балдарды. Ал балдардын тапкан акчасы бизде эмне дейт? Акчаны кантип табабыз? Убакыт менен табабыз. Ал эми убакыт эмне десе, убакыт сиз экөөбүздүн өмүрүбүздүн бир бөлүгү, бир парчасы. Биз өмүрүбүздү берип, акча табып атабыз. Ошо сиздердин балдарыңыздардын, урматтуу ата-энелер, өмүрү кетип атат, алтын балалыгы кетип атат. Эң сонун маңыздуу бир жаштыгы кетип атат. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, адам кыямат күнү 5 нерседен жооп бермейинче ордунан жылбайт дейт. Ошонун биринчиси өмүр, экинчиси жаштык. Эмне үчүн жаштык менен өмүрдү бир айтат? Экөө тең эле убакыт го десе, жаштык адамдын жашоосундагы эң маңыздуу, эң ширелүү бир доор экен. Ошону биздин балдар иштеп атат, ал жакта оңой акча тапкан жок. Мисалы, мен жаштар менен көп барлашам. Кыштын күнүндө жайдын ошол кроссовкасын кийип алып, балдарыбыз ошол жерде акча таап атат. Бул жакка салганда биз ошонун баланыкын кой, бул баланыкын чогултуп берейин, бир жакшы чакан бизнес ачып берейин. Балама монтуп атабызбы? Жок. Көпчүлүк учурда ачык эле айтышыбыз керек, тояшка жумшайбыз, сал акча сал, черный касса дегенибиз бар, отурушубуз бар. Мен өткөндө айылга барсам, бир тайкем бар. Бир тайкемдин бир айына 12 отурушу бар экен. 12 отурушу бар экен. Кандай десем, бизде гап деп коет го, билесиздер? Служак гап, группалаштар гап, классташтар гап, бажа гап, ушу гаптын түрү көп экен. Эми черезден болгондо деле бир айда черезден бир жака барат экен да, эми ал тойду эсептебегенде. Анан качан бизде китеп окуганга убакыт болот, качан бизде балдар менен баарлашканга убакыт болот. Мисалы, статистика кылайык, Кыргызстанда бир эркек киши балдарына күнүнө 12 мүнөт эле убакыт бөлөт экен. 12 мүнөт убакыт бөлөт экен. Ушуну мен силерге айтып коеюн, атын атабай эле коеюн. Чоңбу университетте кафедра башчысы болгон кишиге ушул киши нерсени айтсам, ал мага мынтты: Нуриет, алар эрекен дейт, 12 мүнөт бөлүп аттыр. Мен күнүнө 3 эле мүнөт бөлөм дейт. Кантип бөлөсүз десем, эртең менен кетип атканда кандайсыңар дейм, кечке мага келгенде кандай, окуу жакшы деп коем, болду дейт. Бул тарбия эмес. Баягы Гапыр агай жакшы мага бир нерсени үйрөттү. Кайсы бир адам жакшы нерсе айтса, ошонун атын атай кеткиле. Аны баягыда присвоение кылып, плагиат кылып албастан деп, Өзбек Ажы деген жакшы киши бар. Ошол киши жакшы айтты эле. Кыргыз питание менен воспитаниянын айырмасын билбей калды депчи. Питание деген бул бука бордогондой эле. Бала бакканда жөн эле мындай неме эмес да, ал бука эмес да. Ага көңүл керек, балага мээрим керек. Телефон менен мына айтып атабыз, телефонго балдар сүңгүп кетти, жаштар мындай болуп кетти. Мен буга кошулуп албайм. Жаштар менен иштеген адам катары. Анткени Аристотель деген мындан 2000 жыл мурун жашаган
ойчул ошол деле китебине жазып атат. Жаштар бузулду, келечек жок депчи. Андан бери 2000 жыл өтүптүр, келечек болуп эле келатат да. Жок, жаштар ар дайым жакшы. Кыргыздын жаштары мына көрүп атасыздар, сиздердин да иш-чараңыздарды жаштар уюштуруп атат. Жаштар ээрчигенге даяр, ээрчиткенге лидер жок. Лидерлер мына эми чыкты. Араңыздардан чыгып атат. Ошону бактап, баалап, балдарыңыздарды ошого кошуңуздар. Өзүңүздөр кыла албасаңыздар, балам кой, менин акылым ушу кичине жетпей атат. Балким менин тажрыйбам жетпей атат. Могу киши акылдуу, эстүүдөй көрөсөт, парасаттуудай көрүнөт. Ушуну ээрчи балам деп. Биз ошол тапкан балдарды, баягы Нурсултан мырза жакшы айтты өзгөндө, мигрант болбогулачы депчи. Мигрант болбогулачы деп. Биз Кыргызстан азыр дүйнө жүзүнө мигрант экспорттогон өлкөгө айландык. Мигрант экспорттойбуз. Бул жакта биздин кейпибиз башка. Эртеге биз заңгыраган үйлөрүбүз, тойканаларыбыз, биздин минген машиналарыбыз балдардын ден соолугун кайта алып бербейт. Жаштарыбыз 30га чыкты, үйлөнө элек. Мына башка улуттарды баягы дуңган, сиздерге дуңган менен кимди айтып бердим? Уйгурларды айттым, мен дагы бир нерсе айтып берейин. Сузакта менин таныш бир өзбек улутунда Тахир деген акем бар. Тахир эке өзү 42де. Жап-жаш, эрте үйлөнүп алгандагы баласы чоңоюп калган. Азыр бир баласыны Москвада IT академияда окутуп, ушул жерден жатаканасыны, тамак ашыны, окуу контрагын Кыргызстанда туруп, ошака жөнөтүп атат ушул киши. 5 баланы багып атат. Өзүн да багып атат. Иш жок, жумуш жок, бул жакта мындай деп наалыган да жок. Ушу Кыргызстанда окатынын тың кылып, бир баласыны ошол жакта окутуп атат. Неге десем, укам дейт. Мен 3-чү класстын образованиясы менен калып кеткенмин. Ушул баланын келечеги болсун деп окутудан дейт. Мен арданып кеттим, мен намыстанып кеттим. Эмнеге? Кыргыздын куду ошондой 45деги эрлери белинде кубаты бар, мына күчтүүлөрү баласыны тур эми сен барып иштеп, мени бак. Жок, балдарды антип неме кор кылбайлы. Балдарды билимге койбойлу. Кыргыздар илгери билимге койгон биринчи орунду. Ашка тойго кыла бербейли. Аш берүү деген аз биздин түштүктө бир оорулар пайда болду. Ошолордон арылалы. Эмнеге? Кыргызда негизи аштын бардыгы негативный болот тарыхта. Көкөтайдын ашын билесиздер, көп жырдын башы болгон. Мына акыркы эң чоң аш бизде Шабдан Батырдын 1912-жылы ашы болгон. Ошол ашты татардардын агартуучусу Габделбанов деген киши мынтип айтат. Башка улуттар дейт, башка милләттер деп жазып турган киши. Башка улуттар дейт, илим алууда, технологияны кылганда, балдарды окутууда жарышып атса, кыргыздар дейт, тояш менен алек болуп жүрөт дейт. Жана ошол абалына дейт, булар эч бир ойлонбойт деген экен, кайда керек экен дейт. Габделбанов татар айтып атат мунучу. Арадан караңыздар, 100 жыл өттү, бирок абалыбыз өзгөрдүбү? Эгер биз мындай өзгөрбөсөк, биз кыйналабыз. Биздин 7 миллион болуп атканыбызга да ачык эле айтышыбыз керек. Башка улуттардын салымы болуп атат. Башка улуттар кетпей эле ушул жерден эле очор-бачар жакшына эле көгөрүп жашап атышат. Биз ошого балдарды окутууга илгери кыргыздар билесиздер, акыллы кыр малын сатып болсо да баласын окутчу эле. Азыр окутпай калдык биз. Мен бая күйүп жүрүп, агайга да айттым. Бая медик бул жерде балдарга да айттым, күйүпчү. Бишкек шаарына барсаңыздар, медакадемия деген окуу жайда 30-35% өзбек улутундагы бир туугандарыбыз окуп атат. Ошко барыңыздар мына. Медучилищада жарымынан көп өзбек улуттар. Булар келечекти билип атат, илимдүүлөрдүн келечеги келип атат. Кечке эле кара жумуш менен окат кылыш кыйын келечекте. Балдарды окутуп калалы. 5 жыл кыйналабыз, 4 жыл кыйналабыз. Контрагын төлөйбүз балким. Жаткан жерин бирок 4 жыл чыдап койсоңуздар, 40 жыл кийин ошону арзабаз дейт го, ошону үзүрүн көрөсүздөр. Ошону үзүрүн көрөсүздөр. Жок, эгерде сиз азыр 4 жылда баланы аябай иштетсеңиз, өмүр бою кыйналасыздар. Мына мен балдар менен иштейм, балдар үйүндөчү. Сиздерге ачык айтып коем. Бизде Кыргызстанда 138 миң же атасы же энеси каза болгон жетим балдар бар. Андан сырткары бул соц развитиянын 2019 статистикасы. Азыр андан да көбөйсө керек. 780 миң бала Кыргызстанда. Ата энесинин бирөө же экөөсү Россияда. Же бирөө же экөө Россияда. Булар тирилөй туруп жетимдер. Булар тирилөй жетим болуп атат ушул жерде, өзүбүздүн элибизде. Алар таятанын колунда, чоң атанын колунда. Чоң ата, таятанын орду башка, бирок ата эненин ордун баспайт. Бая агай жакшы айтып кетти. Кыргыздарда бир сөз бар экен, түштүктө жакшы билет, мараз деген. Мараз дегени мерез деп коет, адабий тилде. Мерез деген кайсы сөздөн турат десе, 2 сөздөн турат. Мараз деген сөз мээри аз деген. Мээр көрбөгөн адам мээр бербейт. Боор, мындай бир мээр көрбөгөн адам боор тартпайт бирөөгө эч качан. Ошого балдарга мээрим берели.
Сиз Camry минбесиңиз мүмкүн, үйүңүз эскирээк болсун, бирок ал үйдө мындай сонун бир обстановка болсун. Анан жакшы түшүнүңүздөр, тарыхтын алтын эрежелери бар. Кандай? Жакшы доор, курсак ток доордо мокок адамдар көп чыгат. Мына азыр ошон бизде пүчү деп коет го, бош жакта. Пүчү, даанасы бош адамдар көп чыгат. Анткени комфорт бузат аларды. Мына азыр биздин курсагыбыз токта баарыбыздын. Ал эми ошол слабый адамдар эмне кылат? Алсыз адамдар оор замандарда алып келет. Алар ачарчылык алып келет, согуш алып келет, революция, митингтерди алып келет. Ал ошол митингтерден, оор замандардан, согуштардан, апаттардан кыйын адамдар чыгат. Касым Тыныстанов окшогон, Жусуп Абдырахмановго окшогон аталарыбыз чыгат. Рахманкул кандай адамдар чыгат. Ошолор чыккандан кийин анан ошол кыйын адамдар кайрадан күчтүү, бакубат жашап алып келет экен да. Ошентип баягы тарыхтын моундай айланпасы айлана берет экен. Биз азыр ушуну түшүнөлү. Мен жеке өзүм билем, мен сиздерге айтып коеюн. 90-жылдын оор заманын башыбыздан өткөзгөм. Ошол доордун баласымын да. Загара нан деп койчу эле, жүгөрүнүн нанын жеп, мектепке барып окуганбыз. 8-класска чейин азыр балдар билесиздер, ботиктеп, резиновый өтүктү малга кийет, биз мектепке кийип барчубуз. Бирок бизде бактылуу балалык болгон экен. Бизде үйдө атам кечке малда эртештикке айтып, апам нанын жаап, бактылуу жашаган экенбиз. Нан менен тамактан башка эч нерсе болбосо дагы. Азыр дасторкон жайнайт, бирөө үйдө агай айткандай дасторкон үстүндө баарлашуу жок. Бала менен баланы, ата эненин баарлашуусу жок. Ошону кайтаралы кыргыздар. Биздин кыргыздыгыбыз эт союу, жылкы союу менен эле чектелбейт. Биздин кыргыздыгыбыз ушул асыл сапаттар менен. Мына телескоп деген каналда биз иштетип, бир роликке кээде Касым Тыныстановду чыгарыш үчүн 3000 сом акча берди. Бир өзү бечара Баткенде бир араба түрткөн бола экен. 3000 сом менин атымдан берип коюңузчу деп. Ошого жасап Касым Тыныстановду 300 000 адам көрдү. Мен өткөндө эмнеге ичим ачышты? Мына сиздердин өрөлүңүздөрдө булак аш бергендер көп экен. Мына Жаныбек Казы атабыз, мен өткөндө ошого ардандым да. Укмуш могу жерде канча машинени, канча жылкыны, канча төөнү, сорундарды коюп, укмуш улактарды өткөздү. Бирок Жаныбек Казыны чүйдөгү бир кыргыз тааныйбы? Нарындагы бир кыргыз тааныйбы? Жок, тааныбайт. Бакул бардыгын кылбасаңар ошо бир төөнүн акчасына ошо бир тарыхчыга берип койгула. Ошону изилдеп, документалдык тасмасын чыгарып, ошо менен сыймыктаналы. Биз кыргыздар азыр көбүнчө мынтип калдык. Мен өткөндө бирөөдөн угуп абдан ардандым да бир кишиден. Эмне дейт? Мен атама, балама дейт, күндө кулагына куям дейт. Балам, мен өлүп калсам мышыктай кылып көмүп койбогула мени. Жылкы сойгула деп айтам дейт. Ушуну эле айтам, башка эч нерсе айтпайм дейт. Мен айттым, сиздин балаңызды жарды кылып тарбиялап атпыз. Эмнеге? Сиз балаңызга, балам, эртең мен өлгөндөн кийин дагы ар намысың менен жаша, адал арамды билип жаша, билимге умтулуп жаша, мына неберелерди окут балам деп ушундай насаат айтышыңыз керек эле. Ал эмне деп атат? Сөзүмдү ушул менен жыйынтыктайм бир аз. Биз бир аз ойгонушубуз керек болду, жалпы кыргыз. Ойгонбосок, ойгонбогон адам улуттар ушу уйку ойдон тияк өтүп кетебиз о дүйнөгө. О дүйнөгө өтүп кетебиз. Анан бул азыр бирок уучубуз кур эмес. Бул жерде мен сиздерди айтып бир аз маанайыңызды түшүргөн эмес. Кээде реалдуулукту айтышыбыз керек. Өзүбүз туура акыл калчап үйрөнүшүбүз керек. Критика дагы жакшы. Бирок жакшы жактарын айтып кетели. Биздин уучубуз кур эмес. Бул жерде ишкер балдар, өзү жаш, 30га чыгарак жаш балдар ушул жакшы иштерди демилгелеп ушундай кылып атат да. Биз кайрымдуулук маданиятында жакшы үйрөнүшүбүз керек. Жеке агайындар, мен Араб фондунда иштейм. Араб фондунда иштеп, мен азыр акыркы мезгилде ушундай арданып, ойлонуп кетип атам да, ушул фонддордун бизге келечекте кереги жок депчи. Эмнеге? Биз өзүбүздү эптеп, өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кескени үйрөнүшүбүз керек экен. Эмнеге? Бир нерсе статистика айтып коеюн. ООНдун статистикасына ылайык Африка континенти 20-кылымда $1 триллион жардам алган. $1 триллион. Туугандар, бул $1 триллион оңой акча эмес. 1000 миллиард болот. Ошо 1 триллионду 54 мамлекетке бөлүп 100 жылга бөлсөң арзыбаган акча экен. Жардамды эмне иретинде алды десе, тамак аш менен алышыптыр. Күрүч, май, ушундай тамак аш, кийим мененчи. Бирок аны эмне кылды? Жөн эле бирөөлөр келип 1 триллион берип койгон жок да. 150 триллиондук ресурсун алып туруп 1 триллион беришиптир.
Эмне болду? 100 жылда абал өзгөрбөдү. Ошону алымдар айтат да, илимпоздор. Эгерде ошол 1 триллион күрүштүн ордуна 100 жыл ичинде 100 миллиардына, 10-1-ине университет, мектеп, китеп, агартуу иш-чаралары болгондо, Африка азыр Сингапурдан өтүп кетмек депчи. Биз дагы арданбаңыздар. Мен фонддо 8 жыл иштеген адам катары айтып коеюн. Биздин эл берберге жаман катты үйрөнүп атат. Бул жакшы эмес. Биз келечекте балдарыбызды туура тарбиялайлы. Эй балам, алуучу кол болбо, берүүчү кол бол депчи. Анткени Кудай талай айтып атат. Алуучу кол берүүчү колдун үстүндө деп атат. Жалпы сіздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ушу көңүл бурганыңыздарга, бул нерседен биринчи кезекте ата-энелер жакшы тыянак чыгарат деп ойлойм. Анткени жаштарыбыз жакшы, жаштар мага көп келет. Үйлөнөйүн деп атам, агай. Ушул ысырабы жок. Мындай жакшы үйлөнүп туруп, калган акчама бир бизнес кылып, жакшы бир иш кылайын деп атам. Ата-энем көнбөй атат. Душман көзүнө, эл көзүнө монтип той беришим керек дейт. Эртең келечекте ойлонушубуз керек. Бизге элдин сөзү керекпи, эл эмне дейт деген маанилүүбү, же балдарыбыздын келечеги маанилүүбү? Ушуну таразалап көрөлү. Анан мамлекет баш болуп, азыр Нуржигит агайлар баш болуп, азыр депутаттарыбыз, эл өкүлдөрү дагы жакшы демилгелер көтөрүп атат. Мыйзамдардычы, ошолорду кош колдоп, кубаттап, анан ойлошубуз керек. Биз той аш менен эле чектелбейт биздин салтыбыз. Биз кыргыз иденттүүлүгүнө ушу той аш жоголуп кетсе эле, мына тойханалар эмне болот десе, бул тойханалар чоң мектеп болот. Мектепке айланат бардык тойханаларыбыз. Биз ошого өтөлү туугандар. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем.